turgan, ziyorat qilib turgan masjidimiz bu Masjidul Quba. Masjidul Quba İslamdagi eng birinchi masjid bo'lib hisoblangan. Mana o'shandaqdagi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisida aytgan: "As-salatu fi masjidil Quba ta'dil umra." Quba masjidida namoz o'qishlik umra bilan so'ng barobar deb. Пайғамбарымыздың хадисінде бар екен, екі рекет намаз оқыса, умраны соғы болады екен деп, ошол нерсени эле ойлоп отырсыз, баягы сооптан алып калып турчу. Сооптан башка дагы биз өзүбүзгө, жүрөгүбүзгө азык алышыбыз керек. Жүрөгүбүзгө кандай азык? Мына ушул жерде ушундай абалда туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар 6-чы күнү биздин сөзүн айтканда, 6-чы күнү ошо пайгамбар айтат, кимде ким кааласын, кааласа бирдемеге минип алып, дараты менен келип бул жакта 2 рекет намаз окуй турган болсо, умранын соогун алат депчи. Жөө келсин, минип келсин, бирок ушул жерге келип туруп намаз окуй турган болсо, умранын соогун алат. Бул дагы мындай абалда унчалык аралыкты басып келгенде, билесиздер, мурдакы убактарда азыркыдай көлөкө деген нерсе жок болгон. Автобус, троллейбус, такси деген нерселер жок болгон. Жөө келген көбүнчөсү. Эми biz bu жерден болгону жүрөгүбүзгө көбүрөөк азык, жүрөгүбүзгө азык топтошубуз керек. Ыйманыбызды күчөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн жайга адам узатканда, кабырга узатып барганда, баягы жүрөк титиреп, коркуу пайда болуп, бүгүн эртең мен дагы келип калам деп адамда бир башкача сезим пайда болот го. Бул жерде дагы ошол эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай динге мээнет кылган, кандай кызмат кылган, канчалык машакаттарды чеккен, мына ошолор жөнүндө биз таасир алып ойлонушубуз керек. Бул жерге киргенде жөн эле карап койбошубуз керек, мына ошол аралга жетишибиз керек. Келгенден кийин ошол ибадат кыла турган бир жер керек болгон да. Мадинага келгенден кийин. Анан мына ушул исламдагы биринчи мечит болуп эсептелинет. Жана эле келе жатканда айттым ан нерсени, мына ушул биринчи ыйман келтиргендер. Ошондой эле Мединада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды чыдамсыздык менен күтүп алган ансарлар, сахабалары, ошолор түптөгөн мечит болчу. Мына ошон үчүн Кыба мечитинин башка мечиттерге караганда өзгөчөлүгү элестетиңиздер. Аптасына бир жол келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ишемби күнү келген. Кааласаң жөө кел дейт, кааласаң минип кел дейт, келип ушул жерде 2 рекет намаз окусаң, умранын соогу болот дейт да. Башка мечиттерге барсаң, андай нерселер жок. А бирок бул жерде мына ушундай соог бар. А бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдагы хадис бар. Кайсыл мечитте болбосун, баамдат намазын окуп, андан кийин күн чыкканга чейин ишрак деп коет да, биз ишрак дагы дейт да. Күн найза баю көтөрүлгөнгө чейин мечитте күтүп отуруп, анан 2 рекет духа намазын окуй турган болсо, толук ажылык жана умра кылгандын соогун табат. Terima kasih. So out saya sana tuh kalau sama ciri. Kili sih. Ya.
Hazır buna Madina şahrındagı Kıba meçidine geldik. Bu meçidi bilsеңizdер. O Zamirova! Mına oğlum benim жердешин жүрөт Zamirova. Алейкум ассалам. Сизди шерде көрөм деп ойлоп отум эле. Зорсуз. Тынчсызбы? Көргөнүмө кубанычтамын. Качан келдиңиз буяка? 2 күн болду. Сен аркаңан эле, сен угуп калдым кетип калдым. Бизде 2 күн болду. Кең ажыке буяка. Тынчсызбы? Ажыкем эмнеде жүрөт? Zamirovani ko'rib qoldim yo'lda, mashallah. Денсаулықтарыңыз жақсы, тынчсыз. Алла насип кылган экен, аркаңыздан келдик анда. Машалла, машалла. Неге біз менен келбедіңіз? Биз Билген жоқпыз да демекші. сюрприз эле кылдык бизди дагы достор.